жаған көп жаап, бул сайдын нугун толтуруп 70 кубтан 80 кубка чейин каттуу суу келген да. Дарыянын эки жээн жеп, кеңейти берип, могу азыр көзүңүздөр көрдүңүздөр, бир үйдү жараксыз абал болгон, бирок баарын агызып кеткен үйүнүчү. Шарт чыгып, биракка кирген зымын эле тарсыз кешет. Ошол 12 ички чарып алып көпүрө кетти. 3 чоң көпүрө 2000 трансқа караган, дагы бир чоң көпүрөнү алып кетти. Суу көп келгениге байланыштуу. Азыр могу жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаалдардан техникалар тартылып, бүт алдын ала иштер азыр жүрүшүп атат. Азыр бул жердечи тазалоо иштери болуп атат. Могу элдерди көчүрүү иштери, кимге палатка керек болсо, аны берип атат, чатырларды. Сайларды основной азыр суунун нугуну ачуу болуп атат. Элдерге биринчи жолдорду ачып берүү. Бир эле үй жараксыз болгон, 77 үйлөрдүн короо сарайларына кирген. 12 үйдүн подвалдарына кирген. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жерде 50 метр, эки жагынан 50 метр кеңейип кеткен да, 100 метрге дарыя кеңейген. Азыр эми тазалоо иштерин жүргүзүш керек ошонун ичинде. Техника азыр 15 техника тартылды жергиликтүү бийликтен, ишканалардан. Ошол. Иштер жүрүп атат бар жокто. Убактылуу кээ бир жерлерде свет жок болуп атат, бирок жумуштар жүрүп атат, берилип атат четинен.